алейкум, урматтуу Элдик каналынын көрүүчүлөрү. Биздин ар бир видеонун комментарийине качан электромобиль тартасың, качан детский электромобиль тартасың деп жаза бердиңиздер эле. Мынакей бүгүн биз урматтуу көрүүчүлөр Кара Суу базарына келдик. Сиздер байкадыңыздар окшойт, бул жерде квадроцикл, детский электромобилдер, ушундай сонун нерселер турат. Биз анан издеп сатуучулардын арасынан ушул нерселердин атасыны таап алдык. Нургелди агабыз 12 жылдан бери ушул нерсе боюнча соода кылат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Розницадагы, Оптумдагы, Кыргызстандын бардык регионун тейлегенге мүмкүнчүлүгүм бар дейт. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Коляскалар бар, велосипедтер бар, Оптум. Доставка бар, жеткизип бересиздер. Рассрочка дагы бар. Так, урматтуу көрүүчүлөр, бул Нургелди агалардын дагы бир өзгөчөлүгүнү айта кетели. Мисалы сиз сөз түрдө бул агалардан албасаңыз дагы өзүңүздө балким электромобиль бар, анан ал бузулуп кала турган болсо, Нургелди агаларда сервисный центр бар экен, Өзүңүздөр оңдойсуздарбы? Оңдойбуз, оңдойбуз. Запчасттар полный бар бизде. 2 жыл гарантия, сервисный обслуживание. Гарантиясы менен бар, запчасттар бар бул электромобилдер эгерде оңдотуш керек болуп калган болсо. Хорошо, урматтуу көрүүчүлөр, биз менен акырына чейин болуңуздар. Азыр буйруса ушул нерселердин ар бирини сонун кылып баасыны айтып бересиз, бизге? Хорошо. Кайсыл жагынан? Бул жагынан баштайт окшойбуз анда, Бул квадроцикл 4ВД, гелевый дөңгөлөк, лакированный цвет, чоң аккумулятор, Bluetooth, AUX полный бар буда. Грузоподъемность 65 кг. Канча веске чейин көтөрөт булар? 65 кг чейин. 65 кг чейин көтөрөт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Байкаңыздар. Так, баасын айтайлы дароо, бизге 24 миң сом. 24 миң сом, Бул розничный бааны айтып атасыз, Розничный баа, дагы түшүп беребиз. Дагы түшүп берет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Так, булчу? Бул эң простой машина, 1166-нын кичине модели. Буда деле өзүнүн музыка, 2 аккумулятор, музыка арзандырагы бул 12 миң сом болот. 12 миң сом, 2 аккумулятор дейт, 2 мотор. 2 мотор, 1 аккумулятор. 1 аккумулятор. Заряд канча карайт? Тынбай десе 2-3 саат. 2-3 саатка жетет, жаш балага жетет го дейм, 2 саат. Жакшы, бул чоңунан экен, Бул чоңунан. Алда амортизаторлор менен 4 мотор, чоң аккумулятору бар. Буда эң жакшы качественный машиналардын бири ушу. Тың машиналар ушул. Буда да Bluetooth, AUX полный бар. Вес канча көтөрөт? Мунун веси тоже 65 кг деп турат, грузоподъемность. Бирок желательно андай отурбай эле койсо да, анан отурат десе эле. Баасын айттыкпы? Баасы 23 миң сом. 23 миң сом. Арзандатуу бар, рассрочка бар, урматтуу көрүүчүлөр. Рассрочканын жолу кандай болот, сурап? Только паспорт. Паспорт менен эле эч кайсы банкка барбайт, сиздин өзүңүзгө эле бул жакка келген болсо? Жок, мерде через аманат оформить этип коебуз, болду. Через аманат. 1 жылга чейин. Оңой эле, кыскасы ал жагынан кыйын болбойт, паспорт менен келет, болду. Бул жакка келбейчи, мисалы үйүндө отуруп заказ кылам дегендерге кандай болот? Анда үйүндө заказ кылам дегендер алып барып беребиз. Наличкага. Наличкага. Хорошо, бунунузду айтайлы. Мунун баасы 25 миң сом. 4 мотор, Bluetooth, AUX полный бар, жаңы келди бул. Эч кимде жок пока. 4 лампочкалар күйөт. Макса через телефон управление бар буда. Чоң аккумулятор, лакированный цвет. Ошол жагында айта кетели, бул электромобилдер 3 жол менен башкарылат экен, Биринчиси, эгерде балаңызга ишенсеңиз, балаңыз өзү олтуруп, өзү управление кылат. Бир жолу бул жагында, Экинчиси пульт менен, үчүнчүсү анан телефонуңузга мисалы приложениясын установка кылып, ошол боюнча управление кылса. Ошол жагында айта кетели, себеби биздин көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн да, менин балам кичинекей буну башкара албайт депчи. Так, бул мунун баасы 28 миң сом. Бизде чоң аккумулятор, вообще чоң аккумулятор турат, почти что мачтикин да кийин коюп койсо болот да, көпкө чыдайт. Ошондо заряд. Анан платасы да күчтүү машина. 4 мотор, буда дагы дөңгөлөктөр чоң. Monster деп Bluetooth, AUX мыякта кресло качалкасы полный бар. Главное мола машиналар лакированный да, лакированный бар, мурун цветтер өчүп кетчү эле күнгө, бунулардыкы өчпөйт эмичи. Как жаңыдай эле тура берет. Тура берет, ошентип кийин сатса дагы. Бунун баасы канча?
28 миң сом. 28 миң сом. Оорлук канчага чейин көтөрөт? Мунуку 70 килограмм деп турат. 70. Мен дагы отуруп алсам болот экен анда. Так, салондору кожа экен. Байкадыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Булар Кытайдан келет да, Кытайдан. Мына светтери дагы жанат окшойт. Полный цвет. Жандырып көргөзбөйсүзбү? 28 миң сом экен, урматтуу көрүүчүлөр. Сизде эми баалары арзан, мындай реальный бааны айтып атасыз. Реальный бааны. Башка жактардан көрсөң, салыштырат эми любой көрүүчүлөр. Салыштырып келсин. Жакшы, уверен, арзан деп айта берели анда, Хорошо. Салыштырып неме кылып келерсиң. Так, мага мына моолордагы кызыктуу көрүнүп атат, аябайчы. Бул Gelenwagen эң чоң лицензионный модель. Бул да полный лакированный цвет. Значоктор артында эмблемалар менен лакированный цвет, гелевый дөңгөлөк, Bluetooth, AUX, кресло качалка. Эң чоң машина ушу Gelenwagen'дерден. Баасы канча ушунун? Мунун баасы 26 миң сом. 26 миң сом, 2 орундуу экен, Андан кийинкичи бул. Мунун кичинеси, мунусунун баасы 15 миң сом болот. Тоже 4 мотор. Кожаный сиденье, чоң аккумулятор. Мода не болсо ушуда да ушу бар да, просто бунун габарити чоң. Заряд тоже 3-4 саатка жетет. Жетет. Мооларда бар нерсем бар, ушуда бар. Булчу. Жакшы машина. Бул чоң джип болуп калат. Мерс атын унутуп калдым, бирок мунун баасы 25 миң сом болот. Бул да лицензионный модель болсо, акыркысы калды мунучу, арчып коюш керек просто. Бул Range Rover. Бул аябай чоң го. Двухместный, чоң. 2 орундуу экен. 2 орундуу. Буда да Bluetooth, AUX, кресло качалка, полный бар. Могу катарда жалаң баягындай качественныйлар турат да. Эң сапаттууларыңыз ушул катарда экен. Эң сапаттуулар ушул. Мунун баасын айттыкпы, канча? Мунун баасы 27 миң сом. Бул 27 миң сом, Хорошо. Мынаны берсеңизчи, кызыл түстөгү. Бул экөө 18 миң 500дөн. BMW-нын кызыл цвети бар, кара цвети бар, мунун кызыл цвети бар, кара цвети бар, чтоб неме кылган. 18 миң 500дөн экөө. 18 миң 500дөн. Арзандатуу бар, Бар. Доставка бар, рассрочка бар. Бул полный розница баалары. Бул жактарчы, мына квадроцикл деп коет, буларда? Булар багилер. Мунун баасы 18 миң сом, 4WD, гелевый дөңгөлөк. Мына жаңы келди, бүт фаралар күйөт, кресло качалкасы да аябай сонун келди мун. Кресло качалка дегениңиз түшүнбөдүм, ал кандай? Мына через пульт управления буну көп жагы. Балан тербетип отурат. Кыймылдайт экен, Арт жагы. Мына өйдө жагын көргөзсөң, бул жагын көрүп кыймылдап атат. Кана дагы бир жолу. Баасы канча? 18,5 миң сом. 18,5 миң сом. Болду. Бунусучу? Шен Йо Бей дейт. Бул Хаммерби, ошондой болуш керек эле. Мунун баасы 17 миң сом болот. Бул 17 миң. Бунун өзгөчөлүгү кандай? Бунун өзгөчөлүктөрү фаралары жанат экен, эки фара эмелери бар экен. Лакированный цвет эми бияк уже ассортимент болуп кете берет да, кимге кандай жаккан. Бул деле жакшы, гелүү дөңгөлөк 4 мотор менен бийик да, асты чоң. Баягындай таштак жер айылдарда айдай берет. Биз желательно ошко ушундай алып келдик да, анан башка региондорго алып кетсе, Баткен. Мына дөңгөлөктөрү эмне булардыкы? Гелүү. Сынбайт, Сынбайт, булар сынбайт. Бул жарылып деген нерсе болбойбу? Мурун бар эле, азыр андайлар жок уже бизде. Бунусучу, бул канча? Мунун баасы 28 миң сом. Чоң экен, аябай, Бул эң чоң машина, азыр пока бизде эле бар. 4WD бул дагы. Bluetooth, AUX полный бар. Мунду деле жандырып көрсөтөм. Кана бери чыгарып көргөзүңүз ушуну, мындай. Өтө чоң мотоцикл. Болот ушундай, жерлери жанат экен. Так, басын айттык буну. Могул чоң. Бул баллондор чоң. 4 моторлор чоң келет. Мунуку чоң аккумулятор. Жакшы машина, ушул дагы аябай ходовой. Көп жылдан бери сатабыз. Бул убакыт менен уже текшерилген машина экен да, сиз билесиз ишеним менен, Баасы канча? Мунун баасы да 28 миң сом болот. 28 миң сом болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. көрүүчүлөр. Чоң любой жакта айдаса болот да. Аккумуляторлор да чоң, мощный машина. Так, бул Gelenwagen. Gelenwagen кызыл түстө экен. Gelenwagen дөңгөлөктөрү ачылат, кызыл, кара цветтери бар.
Так, баасы канча bunun? Bunun baası 27 ming so'm bo'ladi. 27 ming so'm ekan. Урматтуу көрүүчүлөр, 2 орунду, фаралары бар, 3 түрдүү управление башкаруу. Аккумуляторда мунку чоң. Аккумуляторуны. Өзү негизи бардык эле электромобилдерде аккумулятору 2ден же 4төн окшойт, а? Бизги мо чоңдордо жалаң чоң аккумулятор менен алып атабыз да. Стоп берген акчасы неме болбосун деп эптеп сатып элекей. Жок. Булар бузула бербейби? Жок, ана мына могусу бар. Моолар бар. Бул 18,5 миң сомдон. Бул да аябай чоң. Чоң экен, бирок акчасы арзаныраак экен, ошоңуз, э? Мунун просто мо краскасы обычный лакированный эмес да. Ошонусу эле бар. Болгону ошол краскасы. Болгон краскасы. Көчүшү мүмкүн экен, а бул жакта. Күнгө эле күйүп калышы мүмкүн. Эми кичинекей балага болот го дейм андай. Так, буларыңыз мини машиналар экен, а? Булар 13,5 миң сом, 14,5 миң сом, 10,5 миң сом, тиги 8,5 миң сом. Бул жактардычы. Анан мына мо мощный машина көп жылдан бери ушуну сатабыз. 61-77. Бул канча? Мунун баасы 17 миң сом. Так, 17 миң сом. Мынабы Мерседести айтып коебуз. Бул 18,5 миң сом. 18,5 миң сом. Кызыл, кара, полный цветтер бар бизде. Булардын ар кандай түстөрү да сиздерде складтарда бар, туурабы? Каалаган өлчөмдө, оптумга дагы иштешебиз дегендерге бар, э? Өзүмө жаккан машиналар, мына мону көп сатам. Бул лакированный цвет 4В, чоң аккумулятор, Bluetooth, AUX полный бар. Мунун простою да бар. Мунун баасы 16,5 миң сом, простой бар, ал 15 миң сом. Бул пульт немесдек болот, мо аккумуляторларда немес болот да. Разницасы болот моторлордочу. Буларда чоң мотор кетет. Мына могу дагы ошондой. Мун капот ачылат, отключап аталат. Bluetooth, AUX полный бар, фаралар күйөт. Мо почти двухместный да болуп кете берет. Отключап аталабы, э? Отключап аталат. Баасы канча ошонуку? 18,5 миң сом. 18,5 миң сом. Бул дагы эле 18,5 миң сом, да? Бул аркы эмен бирдей окшойт, а? Башкача экен бул, да? Бул канча? Мунун баасы 15,500 сом. 15,5 миң сом экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бир орундуу экен, э? Бул дагы бирок лакированный окшойт, да? Же лакированный экен. Буларды айттык окшойт, да? Ооба. Буларды айттык. Мынабы Toyota'ны айтпадык окшойт. 4В, лакированный цвет, Bluetooth, AUX, кожный сиденье, чоң аккумулятор, 4 мотор менен келип атат, полный фаралар күйөт. Мунун баасы 16,500 сом. Мунун простой бар. 14,500 сом. Айырмасы кандай экөөнүкү? Ушул эле мотордо качествосунан зависит этет, анан кийин аккумулятордон ошондой жерлери бар да. Хорошо. Булчу, Кип. Мунун баасы 14,5 миң сомдон. Мунду ачып беребиз, келе турган болсо. Бул 2В, 2 эле мотор менен келип атат. Так, бунуңуз калды. Бул аты 68, мунун баасы 14 миң сом болот. 2 мотор менен. Бирок чоң моторлор турат. 2 мотор дегендердин баарын артында чоң мотор менен алып келишке аракет кылып атабыз да. Эми булардын негизги ошол батарейкасы болсо керек, э? Основной мотор менен батарейкасы. Жакшы, дагы эмнелериңиз бар экен? Сизде бул жакта талакарлар бар, бул складта бар, э? Ооба. Булар отручки айдап кийин жайында жүрсө болот. Велосипеддер, велоколяскалар бар. Так, бул жагыңызга дагы бир нерселерди коюп турсуз. Ооба, булар деле ошол эле талакарлар. Могу жаңы машина келди. Мунун баасы 14,500 сом. 14,500 сом экен ушул. Так, урматтуу көрүүчүлөр, биз акырына келип калыптырбыз. Сизде бар нерселердин, витринада турган нерселердин бардыгын көргөздүк. Башка дагы выборлор көп экен, сизде складыңыздарда турат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, оптумдагы иштесеңиздер болот. Бишкектен дагы алып кетсе болот, адрестерин берем чалса. Нургелди байкенин мына жүзүнө жаттап калыңыздар. Кара Сууга Алмат базарына келсеңиздер, түз эле детский электромобили Panda Osh деп коюптур. Буюрса дагы Ош шаарына дагы филиалыңыздар ачылып атыптыр, э? Бул жерди тапкан жолду көргөзүп айтып берип коелу. Алмат базарына киресиздер, нойлобой ряд менен түз өйдөгө чыгып келсеңиздер, бул жерде чоң баннер турат. Taobao деп бир кытайский жазуу менен ошол жерден кирсеңиздер эле, түз эле киргенде оң жакта мына детский электромобили деп турат.
Хорошо, Нургелди байке. Анда сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп бизге рахмат. атайын биздин көрүүчүлөр үчүн маалымат айтып бергениңиз үчүн. Соодаңыздар болсун анда. Сіздерге рахмат.